Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Владимир Путин Евробиримдиктин төрагасы Жозе Мануэль Барозу менен болгон телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө эл аралык Кызыл Ай кому менен биргеликте Украинага гуманитардык аскерий топ жөнөтө тургандыгын айтты. Ошол эле учурда НАТОнун башкы секретари Андерс Фог Расмуссенна бул Россиянын Украинага бастырып кирүүнүн эң алгачкы кадамдары деп баалоодо. Биз Россиянын гуманитардык иш-аракеттерди жасамыш этип, Украинага бастырып кирүү планын өздөштүрүп жатканын байкап жатабыз. Ал тургай мыйзамга каршы мындай иш-аракеттери жүргүзүүдөгү армиянын күчтүүлүгүн көрүүгө болот. Мындан бир нече күн мурдараак Украинанын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Россия Украина менен болгон чек арадагы аскерлердин санын көбөйткөндүгү тууралуу маалымдаган. Бүгүнкү күндө чек араларда Россия Федерациясынын 45 миңден ашуун куралчан аскерлери бар. Украинанын улуттук коопсуздук кызматы аскердик иш-аракет жүрүп жаткан жерлерде сыртка чыкпоону, бомбадан жашырынуучу жерлерде болуусун сунушташууда. Белгисиз куралчандар тобу Порто Пренсадагы абакка кол салышып, жаза мөөнөтүн өтөп жаткандардын бир нече тобуна качып кетүүгө өбөлгө түзгөн. Качкандардын арасында Кариб регионундагы эң коркунучтуу кылмыш тобунун башчысы Клиффорд Брандт да бар эле. Ал мындан так 2 жыл мурун бала урдоо фактысы боюнча кармалган. Азырынча бул кол салуунун натыйжасында түрмөдөгү 800 адамдын канчасы качып, канчасы калганы белгисиз. Полиция кызматкерлери бул маалыматты такташууда. Либерия өкмөтү Лоф аймагына карантин жарыялады. Бул Эбола илдетине байланыштуу. Карантиндин сакталуусун армия карайт. Буга чейин Боми, Гранд Кейп, Маунт аймактарында өзгөчө кырдаал киргизилген эле. Өткөн шаршемби күнү Либериянын президенти 90 күндүк карантин жарыялаган. Былтыркы жылдын декабрында Батыш Африкада пайда болгон илдеттин борборунда 3 кошуналаш өлкө турат. Алар Гвинея, Сьерра-Леон жана Либерия. Көз жумгандардын саны 1000ге чукулдап калды. Эксперттер өзгөчө кырдаалдарда Эболага каршы даярдалып жаткан, бирок толугу менен бүтө элек дарыны колдонууга уруксат алуу тууралуу ойлонуп жатышат. Буга себеп вакцина мурдараак 2 америкалыкты дарылоо үчүн колдонулган. Ага чейин маймылдарга гана тестирленген болчу. Эболага каршы эффективдүү вакцина 2015-жылга толугу менен даяр болуусу күтүлүүдө. Белгилүү актёрдун сөөгү Түндүк Калифорниядагы үйүнөн табылды. Полиция 11 августта тараткан маалыматта актер өз жанын өзү кыйган деп аталууда. Маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда 63 жаштагы актер депрессияга каршы күрөшүп жүргөн. Уильям Робин Кутмандуу таң, Вьетнам, өлгөн акындардын коомчулугу, Джуманджи аттуу фильмдердеги ролу менен кеңири таанылган. Акылкеч Уилл Хантинг фильмдеги ролу үчүн 1997-жылы Оскар сыйлыгын алган. Россиянын кийим дүкөндөрүндө Путиндин сүрөтү бар футболкалар сатыкка чыкты. Баасы 1200 рубльду түзгөн бул футболканы сатып алуу каалагандар дүкөн ачылганга чейин 1 саат мурун келишип күтүп турушкан. Баары сонун аттуу коллекцияны жаратуу идеясы дизайнерлер Анна Трифонова жана Иван Ершовдун айтуусунда Россиянын дүйнөлүк аренадагы ийгиликтерине арналган. Сатып алуучулардын бири америкалык актер Микки Рурк болду. Жана ал бул тууралуу: эгер Путин мага жакпаганда бул футболканы мен сатып алмак эмесмин. Өзүн бир нече жолу көргөм, ал чыныгы джентльмен, аябай жакшы адам деп баса белгилей кетти. Дизайнерлер күзгө башка коллекция чыгаруу ойлорун айтышты. Бүгүнкү жаңылыктар топтому ушуну менен аягына жетти. Саламатта калыңыздар.